Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ташиев улут аралык ынтымакты бузам дегендер катуу жазаланат. Улут аралык ынтымакты бузам дегендер катуу жазаланат. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абадтын Сузак районунда эл менен жолугушуу учурунда билдирди. Ал коңшу жашаган эки элди чабыштырган учурлар болгону, мындай жагдай мамлекеттин алсыздыгынан улам келип чыкканын белгиледи. Бул буга жол да бербейбиз. Мамлекет алсыз болгондуктан эки элди чабыштырган окуялар өттү. Мусулман элбиз, бири-бирибиз менен түбөлүк бирге болобуз. Өзбек менен кыргыз жакшы жашашы керек. Ошого шарт түзүшүбүз керек. Биздин милдетибиз ошол. Улут болуп, жердеш болуп бөлүнбөшүбүз керек. Баардык нерсе мыйзам чегинде чечилиши зарыл. Мыйзам баарыбыз үчүн бирдей, деди Ташиев. УКМКнын жетекчиси ушул тапта Өзбекстан менен талаш маселенин баары чечилгенин белгилеп, азыр Тажикстан менен чек араны тактоо боюнча иштер алдыга жылып жатканына токтолду. Анын айтымында маселе чечилери менен чек ара ачылат. Коңшуну биз тандабайбыз, Алла Таала берет. Алар менен ынтымактуу жашоого милдеттүүбүз, деди Ташиев. Ал мындан тышкары күч түзүмдөрүнүн баардык иши тартипти сактоого багытталарын эскертип, эгерде кимдир бирөө пара сурап мыйзамсыз аракеттерди жасай турган болсо кайрылууга чакырган. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомин тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомин тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Кыргызстанда мал уурулугу үчүн жаза күчөтүлдү. Кыргызстанда мал уурулугу үчүн жаза күчөтүлгөнүн Кылмыш жаза кодексинин 205 беренеси мал уурулук менен толукталды. Тиешелүү документ Садыр Жапаров кол койгонун президенттик администрациядан маалымдашты. Бул норма Кылмыш жаза кодексинин 2021 жылдагы жана 2017 жылдагы редакцияларында жок болчу. Жаза жабырлануучуга келтирилген зыяндын көлөмүнө жараша мүлк уурдоо үчүн аныкталган. Документке ылайык эми мал уурдагандар 2-ден 6 айга чейин коомдук жумушка тартылат, же 20 миңден 50 миң сомго чейин айып төлөйт, же 6 айдан 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Улуттуу мал уурлук кылгандар 2 айдан 3 жылга чейин түзөтүү иштерине, кылмышкерди мажбурлап иштетүү жана айлыгынын бир бөлүгүн мамлекеттин эсебине которууга тартылат, же ага 100 миңден 200 миң сомго чейин айып салынат, болбосо 3 жылдан 5 жылга чейин абакка кесилет. Эгерде көп малды кылмыштуу топ турак жайдын, ишкананын, уюмдун, мекеменин короосуна же малканага мал кармалган тосмого кирип алып чыкса, кылмышкерлердин мүлкү конфискацияланып, андан сырткары 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылат. Көп мал уурдалса, кылмыш уюшкан топ менен жасалса, күнөөлүүлөрдүн мүлкү конфискацияланып, өздөрү 8 жылдан 12 жылга чейин абакка кесилет. 205 биринчи беренеде мал деп майда жандык, бодомал, жылкы, эшек, качыр, төө, чочко айтылат. Маалыматта кылмыш жоопкерчилигине 14 жаштан баштап тартылаары белгиленген. Мелис Мырзахматовдун оомат таатан базарлары мамлекетке өтөбү? УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев элди кыйнаган базар башчыларын санап, алардын катарында Мелис Мырзахматовду да кошкон. Көрсө артында көп мандеми бар турбайбы? Убагында ишкер, депутат, мэр болуп жүргөн Мелис Мырзахматов Кара Суу районундагы оомат базарынан оңбогондой жеке басарлыкка жеткени, башынан бир топ мыйзам бузууларга барганы аныкталабы? Тиешелүү органдар иликтеп, натыйжалуу жыйынтыкка келери каңууланды. Анығында оомат базары мамлекетке өтөбү? Абай сала тууралуу ал эми Мелис Мырзахматовго караштуу Оштогу дагы бир таатан базары убагында итбекер менчиктештирилгенби? Элдин ырыскысын жулуп алганбы? Бул таризде териштирүүгө мезгил келеби? Айтмакчы, таатанга да кардарлардын, ал жакта иштегендердин нараатчылыктары айтыла баштады. Жөн жерден былыктар чыкпаса керек, деп жазган Арба Кейжи сайты. Крышасы жардам бербейт. Ташиев Жээнбеков ИП базарынын ээси тууралуу. Кара Суу базарындагы Жээнбеков ИП базарынын ээси Кенжекан Жээнбековага эч кандай крыша жардамга бере албайт, өзү мыйзам чегинде жооп берет. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Ош облусунда эл менен жолугушуу учурунда билдирди. Кечээ эле Кенжекан Жээнбекова деген аял колго түштү. Ал ушул жерде Кара Суу базарында бир базарды кармап турат. Ошол аял жер салыгын төлөгөн соң базарда иштегендерди келишимди узартпай коем, контейнер
комбайнерди алып салам деп коркутуп, алардан $1000 5-6 миң долларга чейин ай сайын өз чөнтөгүнө акча алып турган. Бирок мамлекетке бир сом салык төлөчү эмес, баары өз чөнтөгүндө калчу. Ооба, ал мамлекеттин бюджетине кол салган жок, бирок силердин элдин чөнтөгүнө кол салып жатпайбы? Азырынын иши тергелип жатат. Жээнбекова мыйзам чегинде жооп берет, эч кандай крыша жардам бербейт деген Ташиев. Буга чейин ал Кара суу базары мамлекет көтөрүн айтып, базардын ордуна соода борборлору түзүлүп, кызыл китеби барларга ошол соода борборлордун ичинен керектүү жерлер берилерин убадалаган. Келет. Ошо кызыбыздын биз дагы айыгып кетишин, элдин балдарында болуп ойношун, тилеген максаттарына оюна жетишин аракет кылабыз. Ушуга сиздердин жардамыңыздар керек. Ошого биздин акчабыз, каражатыбыз жетишпей атат. Ошого жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Акчага котором десеңиздер, Сбербанк Полотбек С деп чыгат, Мбанк Полотбек А деп чыгат. Ушул номерге которо берсеңиздер болот. Ага жардам берип коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди жакшы көрөм. Сокулукта 338 киши ээси бар жер тилкесин алган 9 адам кармалды. Сокулук районунда жерге байланыштуу коррупциядан улам 338 киши жабыр тартканын Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматта 2022-жылы Новопавловский айыл аймагынын жетекчилик кызматтагы адамдары жергиликтүү кеңештин депутаттары жана Семетей Интер коомдук фонду менен жең ичинен сүйлөшүп, жер тилкелерин бөлүштүрүү боюнча комиссия түзүшкөн. 338 адамдан турган тизме жазылып, аларга Семетей конушунан жер берилген. Кийин бул жер тилкелеринин ээси бар болуп чыгып, 2011-жылы айыл өкмөттүн чечими менен жер тилкелери башка адамдарга бөлүнгөнү аныкталган. Жер тилкелерин жаңыдан сатып алгандар менен мурунку ээлеринин ортосунда талаш чыккан. Факт боюнча 336-берененин коррупция негизинде кылмыш иши козголду. Тинтүү учурунда шектүүлөрдүн айыбын далилдөөчү документтер табылган. Милиция Новопавловский айыл өкмөт башчысынын мурунку орун басарын, жер маселелери боюнча жоопкер адисти, жергиликтүү кеңештин мурунку 4 депутатын жана Семетей Интер коомдук фондунун 3 мүчөсүн кармады. Бишкекте кудалардын урушу ок атышы менен аяктаган издөөдө жүргөн 2 куда кармалды. Бишкекте 2022-жылы болгон ок атышуу окуясына байланыштуу издөөдө жүргөн 2 шектүү кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан билдиришти. Белгилүү болгондой 2022-жылы 7-августта Бишкектин Каарман көчөсүндө Руслан аты өзгөртүлдү чынык аты Ары аттуу жаран октон жарат алып ооруканага түшкөн. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 37-122-беренесине адам өлтүрүүгө аракет кылууга ылайык кылмыш иши козголгон. Окуянын чоо жайы кийинчерээк ок жеп ооруканага түшкөн Руслан мыйзамсыз курал алып жүргөнү аныкталган. Ага кылмыш кодексинин 267-беренесинин 2-бөлүгү ок атуучу куралды мыйзамсыз алып жүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Сотто Руслан күнөөлүү деп табылып 2023-жылдын 13-февралында 1-май райондук соту ага 150 миң сом айып пул салган. Ошол эле учурда сот териштирүү учурунда ок атышуу менен коштолгон чырлоо окуянын чоо жайы тууралуу айтылган. Маалым болгондой окуя күнү Бишкекте кудалашуу өткөрүлгөн. Ага кыз менен жигит тараптан дос туугандары келген. Бирок кыз менен жигиттин кээ бир туугандарынын ортосунда буга чейин көз ара пикир келишпестиктер болгон. Мындан улам той учурунда алар каймайтышып, чырдаша кетишкен. Чыр ырбап кетпеши үчүн туугандарынын өтүнчү менен жигиттин 2 жакыны унаасы менен кафеден кетип калган. Ошол эле учурда кыз тараптан келген 3 адам алардын артынан жөнөгөн. Натыйжада алар Бишкектин Каарман көчөсүндө жолугушуп, ортодогу чыр ок атышуу менен аяктаган. Руслан сан жагын октон жарат алып ооруканага түшсө, Николай Степанов, Лев Степанов жана Геннадий Каландаров издөөгө алынган. Арадан дээрлик 1,5 жыл өткөндөн кийин издөөдө жүргөн Николай Степанов, Лев Степанов кармалды. Соттун чечими менен алар номер 1-тергөө абагына камакка алынды. Милиция Геннадий Каландаровду издөө иштери уланып жатканын билдирди. Ассалам алейкум туугандар. Биз Кудага кааласа бүгүн 3-турга старт берген алда турабыз. 1 саат алдыңкы видеону көрсөңүздөр, тапшыруу аземине болду. Эми бул оюнга билет алыш керек. 500 сомго камера отургузуш керек туугандар. Бул машина менен тааныштырып коеюн туугандар. Российский номер экен дебеңиздер. Бирок өзүбүз айдаганга алганбыз. Чисто четкий машина туугандар. Таза машина. 500 сомго утасыздар. 2006-жылкы. Объему 1.5-те. Таза машина. 500 сомго билет алып утсаңыздар болот туугандар. Ушул көрүп турасыздар, кызыл цветте четкий машина. Кийинки машинабыз Nexia 2 дегендер үчүн Nexia 2 койдук туугандар. 2010. Бул дагы таза машина. Көрүп турасыздар. Буну дагы 500 сомго билет алып утасыздар туугандар. Биз WhatsApp билет номер алыш билети жазып койдук экранга. Ошол номер менен байланышып алсаңыздар боло берет туугандар. Главный да бул эми көрүп турасыздар туугандар. Камера мунун баасындагы айтпай эле коеюн, ценасын билесиздер, күчтүү машина. Бирок кымбат машинаны 500 рубльдик оюнга сиздерге коюп бердим туугандар. 500 рубльге алып
ушул машинаны утуп алсаңыздар болот. 2004-жылкы 2-4 объемдо коробкасы автомат, левый руль, бар жогу таза, чөткий машина туугандар. Бул машинадан тышкары 2 телефонубуз бар. Көрсөтүп коёк. Samsung A24 деген бул оюна дагы 2 телефон койдук туугандар. 2 телефондон тышкары 120 штук 1000 сомдон пулубуз бар. Общий призибиздин саны 125 приз болот. 120 штук 1000 сомдук пул. 3 машина, 2 телефон 125 приз туугандар. Билеттин количествосы 3000 билет болот. 500 сомдон ушул биздин 125 призди утуп алсаңыздар болот. Билет алыш үчүн биз описанияга номер жазып койдук. +7 925 906 2704 саңыздар ушул номерде WhatsApp бар. Ушул номерде Сбербанк бар, Россиядагыларга жеңил. Сразу чекти жөнөтөсүздөр, билет барат туугандар. Кыргызстандан алуу үчүн Эмбанк номерибизди жазып койдук. Момент чекти жөнөтөсүздөр, билетиңиздер барат. Кыскача атыңыздарды жазып коесуздар. Сиздер дагы российский номерге чекти жөнөтөсүздөр туугандар. 500 сомго билет алып ушул машиналарды утуп алсаңыздар болот. Билет алышка шашылыңыздар. Сокенин Оштогу бизнесин билесиңби? Президенттик доорунда Сооронбай Жээнбеков таза иштеп жатканын жар салып, оозун куу чөп менен аарчыгандай ишарат жасачу. Тилекке каршы жооштон жоон чыгат дегендей, тымыздын ири байлыктарга жеткени ысык атадан 100дөн ашык гектар жерге сарайларга ээ болгону жарыяланган. Айрым бизнесмендерге карата күч органдарын пайдаланып рейдерлик чабуул кылышкандарычы. Айтор чекесинен былыктары чыга баштады окшойт. Ош шаарынын четинде Батыш Кичи районуна бараткан жолдо Сооронбай Жээнбековдун мегаполис аталышындагы соода борбору ийгиликтүү иштеп жатканын кабарлашты. Президент кезинде баарын жайгарып, бизнесин түптөп ишеничүү адамдарына жаздырып койгонбу? Учурда арбын киреше түшүп жатканын жашыра албайт го. Ал эми Кара Суу районуна караштуу Папан айыл өкмөтүндөгү Бел Алма көмүр шахтасынын убагында казак инвесторлорго өткөргөндөй ишарат кылышып, бирок иш жүзүндө Асылбек Жээнбековго караштуу экени распы? Убагында Соке бийлигинин күчүнө салып, береги кенди ишкер Жалил Атамбаевден тартып алып коюшканбы? Албетте мындай аракеттер өтө жашуун жүргөндүктөн биз атайын суроо салып жатабыз. Жем таштап, тиешелүү органдар иликтейип коюшса, аткаруучулар көмүскөдөгү кожоюнду Жээнбековдорду айтып чыгышабы? Бул боюнча жергиликтүү билермандар тымызын үн салышууда. Того терини кесик башта бизнеси жок, аксынып жүргөн Сокенин Оштогу ири киреше алып келип жаткан ишканалары өзүнө катталбаса да жакындарына жазылганбы? Атайын кызмат териштирүүгө кызыгып, коррупциялашкан байлык катары ырастайбы? Мыйзамсыз баюу бир нерсе иштейби же күтө туралы деп жазган Арбакейжи сайты. Кыргызстандык эки балбан кыз Россиядагы мелдеште коло утту. Россияда өтүп жаткан Иван Ярыгин 2024 кубогу мелдешинде Кыргызстандык эки балбан кыз коло байге тагынды. Бул тууралуу спорттук журналист Тахир Гафуров билдирди. Аталган мелдеште 59 кг салмакта Кальмира Билимбек кызы жана 62 кг салмакта Жаркынай Нурлан кызы коло байге тагынган. Россиянын Красноярск шаарында өтүп жаткан мелдеш 28 январда жыйынтыкталат. Саламаттыкты сактоо министрлигинде 106 миллион сомдук мыйзам бузуулар аныкталды. Саламаттыкты сактоо министрлигинде жана анын ведомстволук мекемелеринде 105 миллион 999 миң сомдук мыйзам бузуулар аныкталды. Бул тууралуу эсеп палатасы билдирди. Палатанын отурумунда министрликтин 2022-жылга карата бюджеттин аткарылышына жүргүзүлгөн аудиттин отчету каралган. Натыйжада бир катар каржылык тартиптүү бузуулар аныкталган деп айтканда, атап айтканда өлкөнүн бюджеттик тутумунун бюджетинин долбоорун жана кароодо жол берилген бузуулар 31 миллион 112 сом, бюджеттик тутумунун бюджеттерин аткаруудагы бузуулар жана кемчиликтер 55 миллион 378 миң сом, мүлктү пайдалануудагы бузуулар жана кемчиликтер 98 миллион 19 миң сом, эсепке алуу жана отчеттуулук тартибин бузуу 26 миллион 939 миң сом, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдуу бузуулар 10 миллион 749 миң сом. Жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы менен ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти менен Бишкек шаардык ден соолукту чыңдоо борборунун ишине байланышкан материалдар укуктук баа берүү үчүн Ички иштер министрлигине жөнөтүлгөн. Дөөчүн кыздын жакын адамы болгон делген жаран Түркиядан кармалды. Көлбаев уюштурган кылмыштуу топтун мүчөсү Ысык Ата районунун 1984-жылы туулган тургуну Түркиядан кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Айтылган кылмыш дүйнөсүнүн адамы Кыргызстандагы түзөтүү мекемелеринин биринде жазасын өтөп жатып, ал жерден 1973-жылы туулган Грузиянын жараны Крим Төбөл СИ менен жакын мамиле түзгөн. 2023-жылдын октябрь айында кылмыш жоопкерчилигинен качуу максатында ЭЖ Кыргызстандан Түркияга чыгып кеткен. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 262 беренесинин 1-бөлүмү менен иш козголуп, 1-май райондук соту камакка алууга өкүм чыгарып, Интерпол аркылуу эл аралык издөөгө жарыялаган. Алдын ала маалыматтарга караганда, ал Түркия аркылуу Грузияга өтүп, ал жактан Крим чөйрөсү менен байланыш түзүүнү көздөгөн, бирок аны Түркия укук коргоо органдары колго түшүрүшкөн. Шектүү 27 январда Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Учурда тергөө жүрүп жатат. Белгилей кетчү жагдай ЭЖ кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү жана маркум Чыңгыз Жумагуловдун дөөчүн кыздын жакын адамы болгон, ошондой эле криминалдык дүйнөдө макамга ээ.
Баалуу металлдарды сатып жиберген жетекчи кармалды. Аскер прокуратурасы аскердик радиолокациялык станциянын баалуу металлдарын сатып жиберген жетекчини камакка алды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасы тарабынан Коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүнүн биринде аскердик мүлктөрүнүн сакталуучу боюнча текшерүү жүргүзүлүп, сакталуудагы терек комплексинин радиоэлектрондук аппаратураларында орнотулган кымбат баалуу металлдар алтын, күмүш, платина, палладий камтыган 407 даана 2.112.000 сомдук платалардын жоктугу аныкталды. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337 жана 210 беренелери кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу менен кылмыш иши козголду. Аскер прокуратурасы тарабынан аталган аскер бөлүгүнүн командири Кыргыз Республикасынын УКМКнын аскердик контр чалгындоо башкармалыгынын кызматкерлеринин ыкчам коштоосунда кармалып, камакка алынды. Учурда кылмышка тиешеси бар башка жооптуу кызмат адамдарын аныктоо максатында тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.